2020 жылдын башталганына 14 күн болду. Депутаттар бүгүн алгачкы чогулушун баштап, Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамынын аткарылышы тууралуу маалымат угулду. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов суроолорго жооп берип жатып, өлкөдө жашоо жакшыргандыктан айылдагы чогулуштарга ат, эшек менен келген киши жокко эс экенин билдирди. Мурда чогулуштарга айыл тургундары ат, эшек минип келсе, учурда жыйындарга дээрлик бардыгы автоунаа менен келип калышты. Демек, бул айыл элинин жашоосу оңолгондугунан кабар берет, деди Боронов. Ал арада интернетке 2019 жылдын декабрь айында тартылган видео чыкты. Анда Өзгөн районунун Зергер айылынын окуучулары мектепке коомдук унаа катары эшекти минип келишкени айтылат. Мен дайыма салыштырып жүрөм. Мына айылдарга сиздер да көп барасыздар, жолугушууларга туурабы. Салыштырып көрсөңүздөр, мындан 10 жыл мурун айылга жолугушууга барганда ат, эшек минип, анча-мынча машина менен жолугушууга келчү. 3-4 жылдан бери мен байкап жүрөм, бир ат жок азыр жолугушуу. 500 адам чогулса, жок дегенде 250 машина болот. Кошунасы менен чогулушуп 4-5 болуп бир машина менен келбейт. Ар бир үй бүлө же болбосо ар бир келген киши өзүнүн машинасы менен келет жолугушууга. Ошол маданият үйүндө кайсыда жолугушуу болсо, стадиондун ичинде 500 киши болсо, сыртта 250дөн кем эмес машина турат. Бир ат жок, эшекти айтпай эле коелу. Бул турмуштун жакшырганыбы? Туурабы? Кутбек Алчиевич. Салыштырып айтканда да баягы. Рахмат.